Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен кыргыз жараны катары 7 апрель революциясы боюнча өз оюмду билдирип коюуну чечтим. 10 жыл мурун бул күн мыйзамсыз төңкөрүш болгону баарыбызга белгилүү. Өлкөбүздүн тарыхында улуу ата мекендик согуштан кийинки эле кандуу кара күн болду. Ошол революцияга чыккан кишилердин мамлекетибиздин жарык келечегине койгон үмүтү 10 жыл ичинде аткарылдыбы деген суроо туулат. Ал күнү Жогорку Кеңештин күн тартибинде партия фракцияларынын иш күнү эле. Төрага Зайниддин Курманов баш болгон бир топ депутаттар КМШ мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын жыйынына Санкт-Петербург шаарында иш сапарында болчу. Өлкөбүздө акыбал начар эле. Өзгөчө Талас, Нарын облустарында жана Бишкек шаарында абал курч болуп турган. Мен Жогорку Кеңештин вице-спикери катары депутаттарга сунуш киргизип, өлкөбүздөгү абалга кайдыгер болбойлу, кезексиз сессия өткөрүп, өкмөт башчысын, башкы прокурор жана УКМКнын жетекчисин чакырып, кандай иш-чаралар жүрүп жатканын билип, тиешелүү чечим кабыл алалы дедим. Кесиптештер колдоп жыйын өткөрдүк. Премьер-министр менен башкы прокурор Турсункуловдун баяндамаларын уктук. Данияр Үсөнов сессияда митингге чыгып жаткан элдин дарегине толпа, уюшулган топ жана ушул башка сыяктуу сөздөрдү айтып, кыжырды келтирди. Сессиянын жүрүшүн түз эфирден бүткүл кыргыз эли көрүп турган. Мен Данияр Үсөновго эмне үчүн элди жаман сөздөрдү айтып басмарлап жатасыз? Кылгылыктын баарын кылып, кылжып менен бууп коюп, элди ушул абалга алып келген күнөөлүүлөр сиздерсиңер. Өкмөт отставкага кеткиле деп талап кылдым. Ошол маалда Борборуздун Ала Тоо аянтында атышуулар үнү чыга баштаган. Президент Бакиевдин кээ бир региондорго коменданттык саат киргизүү боюнча указдарын жана аны Жогорку Кеңештен бекитип берүү сунуштарын мага алып келип беришти. Биз бул маселелерди караган эмеспиз. Биз өкмөткө мамлекетте стабилдүүлүктү, мыйзамдуулукту калыбына келтирүү боюнча тиешелүү тапшырма бердик. Өзгөчө Борборубузда жана Таласта абал курчуй баштаган. Атышуулар күчөй баштады. Мен премьер-министр жана президент менен телефон аркылуу байланышууга аракет кылдым. Бирок президенттин кабылдамасынан генерал Суталинов эле жооп берди. Бакиев кайда экенин жана куралдуу күчтөргө ким команда берип жатканын билбегенин айтты. Ак Үйгө барууга жана оппозиция жетекчилерине жолугушууга мүмкүнчүлүк болбоду. Жогорку Кеңештин жашыруун маанилүү документтерин, кассадагы акча каражаттарынын коопсуздугу боюнча тиешелүү тапшырмаларды берип, кызматкерлерди үйлөрүнө тараттым. Өзүм эң акырында чыгып, таң атканга чейин шаарды кыдырып, мародерствону, соода түйүндөрүн талап тоңоп жатканын көрүп, жаным кейиди. 87 адам окко учуп, жүздөгөн жарадар болуп, 7 апрель чоң трагедияга айланды. Канчалаган имараттар талкаланып өрттөлдү. Мындай көрүнүш башка шаарларда да болду. Элибиз кайгы муңга бөлөндү. Миңдеген кишилер оокаттарынан, товарларынан айрылды. Кредиттеринен, карыздарынан кутула албай калышты. Минфиндеги соцфонддогу миллиарддаган акчалар кайда кеткени эмдигече чейин белгисиз. Банктар, анын ичинде ячейкалардагы миллиондогон долларлар, алтын слиткалар дайынсыз жоголду. Курман болгон жарандардын экспертизалары толук кандуу чыккан жок. Тергөө иштери бир жактуу болду деп айтса да болот. Баары эле Ала Тоо аянтынан курман болгон жок да. Кээ бирлеринин артынан атылганы да билинбедиби? Жөнөкөй аскерлер соттолуп, уюштуруучулар менен атканга буйрук бергендер жазасын алышкан жок. Дүйнө жүзүнө Кыргызстан тилекке каршы 7 апрелде мародерство жана кан төгүү менен уят болду. Курман болгондордун жана революцияга чыккандардын үмүт тилектери орундалган жок. Аларды алдап, мыйзамда эч статусу билинбеген «Жок апрель баатырлары» деген төш белгилери беришти. Революцияны уюштурган жана өзүн өзү шайлаган убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү мыйзамдуулукту тебелеп, юридика тили менен айтканда төңкөрүш жасаган. Конституция боюнча дагы алар Жогорку Кеңешти жана башка мамлекеттик структураларды таратып, өзлөрү өкмөттүк портфелдерди бөлүштүрүп алганга укугу жок болчу. 14-үнүн көпчүлүгү президент болгусу келген. Ич ара талаш-тартыштары дагы болгон. Кудай жалгап арасында жалгыз аял Отунбаева болуп, аргасынан алар ал кишиге убактылуу президент болгонго макул болушкан. Мыйзамдуу аянтка келгиле. Мына Жогорку Кеңештин токтом долбоору жана менин жумуштан кетүү боюнча арызым деп Отунбаевага да жолуккам. Эгер премьер-министрге кандидатурасын көргөзсөңөр, мен бул токтомго кол коеюн дегем. Анан 2005-жылдагыдай премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу болуп, указ токтомдорго кол коюп, мыйзам чегинде иш алып барса жакшы болмок. Тилекке каршы макул болушкан эмес. Мыйзамсыз декреттер менен иштешти. Жыйынтыгы жаман бүттү. Ал тургай качып жүргөн Надель дагы убактылуу өкмөттү Европа сотуна берип, 16 миллион долларга баалап, Кыргызстандын Центерадагы Комтордөгү акциясына арест койдурган. Өкмөт уттурган. Убактылуу өкмөттүн мамлекетти өнүктүрүү боюнча программасы да болгон эмес.
Өзүлөрү дагы ичера тытышып, кимиси канча миллиондорду списать эткендиги жөнүндө сүйлөшүүлөрүн массалык маалымат каражаттарынан элге даңазалашты. Ал эми 2010 июнь айындагы Ош, Жалал Абад облустарында кыргыз-өзбек улуттарынын арасында кагылышуусунун уюштуруучуларын аталып, толук кандуу жоопко тартыла элек. Жүздөгөн адам курман болуп, миңдегени жарадар болгон. Үй каттарынан ажырап, жүрөктөрү сыздаган. Башчыларын кимдер чет өлкөлөргө чыгарганы азыркыга чейин белгисиз. Ошол маалда Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбековдун жана шаардын мэри Мелис Мырзахматовду бел байлап, тынчтык алып келүүгө жасаган аракеттерин угуп билип турдук. Тилекке каршы жаба чеккен адамдарга бөлүнгөн миллиарддаган акчалар толук жеткен жок. Убактылуу өкмөт курдурган кымбат баалуу үйлөрдүн бир тобу жараксыз болуп, азыр деле ал жерде кишилер жашабайт. Эл арасында бул коогалаңдарда баягандар айтылып келет. Ачык айтып, чындыкка умтулгандар камакка куугунтукка алынды. Кийинки конституция атасы аталган Текебаев түрмөгө камалды. Революциянын башы 2 жолку премьер-министр, 4-үнчү президент болгон Атамбаев баш болгон жана анын убагында болгон 2 премьер-министр, дагы бир топ министрлери менен азыр кайда экени баарыбызга маалым. Айласыздан ойлойсуң, убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн апрель айында мерт кеткендерди жерге берүү зыйнатында көрүүсүндөгү ант бергендери кайда деп. Мен азыр мамлекеттик кызматта эмесмин. Бул айтылган менин жекече оюм. Бирок көптөгөн кишилердин ушундай ой-пикирлерди угуп жүрөмүн. Бир топторго бул жазылган сөздөр жакпай, мени шыбап сыңалаарын билем. Куугунтукташы да мүмкүн. Сунуш катары айтаар элем. 7 апрелди майрам күнү эмес, эскерүү күнү кылсак. Ошол убакта бийликке келгендер үчүн майрам болсо керек. Өлгөндөрдүн тууган уруктары, жарадар болгондор, үй мүлктөрүнөн ажырагандар үчүн терең кайгы болгон. Өткөн 10 жылда көз жууртсок, жашоо турмушубуз, экономикабыз деле анча оңолгон жок. Убагында 2005-жылдын мартындагы революция күнүн дагы майрам кылышкан. Сөзүмдүн жыйынтыгында элиме кайрылар элем. Кудай элибизге революция төңкөрүштөрдү бербесин. Өлкөбүздө мыйзамдуулук, тынчтык орносун. Азыркы дүйнөлүк коронавирус илдетине биримдикте, ынтымакта, тартиптүүлүк менен чыгалык. Элибиздин келечегин жоопкерчиликтүүлүк менен карап, бирге түптөйлүк. Баарыңыздарга ден соолук, бакубат жашоо каалаймын. Жашасын Кыргызстан. Сиздерди урматтоо менен Кубанычбек Исабеков.